Ак коолар үчүн Кыргызстандын Ысык Көл облусунун шарты туура келет. Анын ичинен бул канаттуулар балыкчы жана тоң райондорунда көбүрөөк. Себеби аталган аймактарда суунун тереңдиги 1,5 метрден 1 метрге чейин жетет. Бул өз кезегинде канаттуулардын азык таап жешине ыңгайлуу. Эми булардын өзгөчөлүгү бул жерде деген эки түр ак кол жүрөт азыр. Кликун, шипун деп бөлүнөт. Булар эми бул жерге келген себеби бул жер башка жакка караганда көл биз жак бул балыкчылык тарабы тайыз болот. Азыр бул ак колор жүргөн жери ашып кетсе 1,5 метр, 1 метр. Тети терең жүрбөйт, терең жүргөн жерлер ошо жер 1 метрге чейин. Булар тамактанганга карап эле тай жерде жашашат да, бул жерде корум көп. Ысык Көл мамлекеттик жаратылыш паркына караштуу 11 миңге чукул суу аянтта 4 миңдин тегерегинде ак кол байырлайт. Ал эми Тоң районунун аймагында азыркы тапта 1,5 миңдей сүзүп жүрөт. Буга чейин бул райондо көрсөткүч мынчалык деңгээлге жетчү эмес. Болгону 100-200түн тегерегинде болуп келген. Андыктан быйыл ак колор эң көп келген жыл катары токойчулардын күндөлүгүндө жазылып калмакчы. Ак колорубуз быйылкы жыл өтө көп. Көл боюнча 1200 деп атабыз, мунун санычы. Бу өтө жакшы көрсөткүч. Жылдар болгон асайып 100-200дө калган болгон, быйылкы жыл өзгөчө көп болуп атат. Муну ойлойм, биздин кызматкерлердин ишине жакшы мамиле жасап кайтарууну өтө күчөтүп аткан мезгили бүгүнчү. Мынакей ушунун жыйынтыгында момундай биздин ак колор көбөйүп отурат. Кызыл китепке кирген канаттуулардан тышкары кыш мезгилинде жапайы кыргоолдордун саны көбөйгөнү байкалган. Аны Чоң Кемин мамлекеттик жаратылыш паркына караштуу Чакан көлдөгү көрүнүштөн байкоого мүмкүн. Аймактын климаттык шарты куштарга туура келгендиктен ушул жерге жайгашкан. Парк айылга чукул болгондуктан элдерден деле коркпой калышкан. Кызыл китепке кирген жана жапайы канаттуулардын көбөйүшүнө токойчулардын салымы зор. Себеби күн-түн кыдырып браконьерликтен алдын алуунун жыйынтыгында ушундай ийгилик жаралууда. Азыркы учурда качпай калды. Мындай барат, кичине жакындасаң акырын басып алып жүгүрүп кетет. Баа каймалар жапайы болгондон кийин жапайы. Жаныбарлар жүргөндө биякта жаныбарлардын көп эле түрү кезигет. Только мен көргөнүм илбирс көрө элекмин. Илбирстен башкасынын баарын эле кезиктирем. Чоң Кемин мамлекеттик жаратылыш паркында 23 токойчу эмгектенет. Алар кыргоолду кайтаруу менен бирге аймактагы токой аянттарындагы жапайы жаныбарларды жана бактарактарды коргойт. Дүйшөн Шарченбеков, Калбек Абдумамутов, Нью ТВ, Чүй облусу.